Жұрт Жеңчуроев. Мен сұранат элем берді Нұржан Кармабековна чейин. Саясий мындай чөйрөдө Кыргызстан үчүн чоң проблема. Жана саясий перевертыштар мен хамелеондорчу. Ол чоң проблема болуп келет да. Биздин эсибизде буквально тиги 20-жылдын шайлоонун астында бир көп талкуу жүргүзгөнбүз, өкүлчүлүк боюнча. Ушул жерде топ депутаттар менен биз 5% сунуштаганда, сиз активдүү өзүңүздүн бардык кулуардык мүмкүнчүлүктөрүңүздү колдонуп 7% сиз алып өткөн кишилердин бири болгонсуз. Бул бир. Экинчи, сиз азыр саясий партияларды дискредитация деп туруп, өзүңүздүн башыңызда болгон төөнү бирөөнүн көзүнө түртүп атасыз да. Элдин көңүлү тойбогондугу 17-жылдан бери бул таза шайлоо өтпөгөндүгү. 17-жылы эбегейсиз административдик ресурс колдонгондо бир талапкер бардык мүмкүнчүлүгү менен мындай коркутуу менен иш козголор менен жүрүскөндө сиз башыңызды башка жака катып отуруп алгансыз. Экинчи 20-жылы шайлоодо эң чоң талаптын бири бул туура эмес шайлоо процесстери жүргөн. Эки партия эбегейсиз акча таркатып, сатып алуу, административдик ресурсту колдонуп, сизге толтура арыздар жазганда, бүгүн ошондо сиз чечимдерди кабыл албай, дискредитация саясий партиялар. Саясий партияда албетте күнөө бар. Бирок чоң күнөө ошол убактагы ошол 3-4 шайлоону өткізгөн. 16-жылы биз айткан болчук, жергиликтүү Бишкек шаарына шайлоо келип атканда, жанагы бир белгилүү партия сатып алууну напоток коюп койгондо, бул чоң сценарий келип атат 17-жылга. Ошону көңүл бургула дегенде көңүл бурбай, өзүңөрдүн саясий кызыкчылыгыңардын негизинде, өзүңөрдүн карьералык кызыкчылыгыңардын негизинде унчукпай отуруп, бүгүн бардык күнөөнү бир тарапка түрттү. Кечөөнү мен Талант Турнувачка да айтат болчумун. Мындай кишилер келгенде парламенттинде биз мындай бир сурап коюшубуз керек. Кечөөнү бир интервьюда бул киши айтып атат. Жогорку кеңештеги отурган саясий партиялар өздөрүнүн институтун дискредитация кылып, өзүнүн иштеген жумушун маңызын түшүнбөй койду деп. Кечөөнү эле биз менен кошо иштешип, биз менен 7 жылдар менен колго алмашып жүргөн киши бүгүн өзүнүн саясий боёгун жоготуп, ушуна атырылганга баратат. Мен ойлойм, бул по крайней мере невоспитанность, по крайней мере неэтично. Хотя бы ушул нерселерди унчукпай туруп, биз баарыбыз билип отурук бири-бирибизди. Ал күнөөнү да моюнга алыш керек. Анан бир тарапка баарын шылтап коюп, мен таптазамын деп отургандан алыс болуш керек. Уят болот мындай. Мирлан Канатбекович, я тоже прошу вас воздержаться от распространения недостоверной информации, потому что никакого интервью такого содержания я никогда не давала. Это второе. А первое, то, что я якобы кулуарными какими-то методами тут препятствовала прохождению 5%, это совершенно неправда. Если вы помните, Жогорку Кеңеш не голосовал вообще по 3-5%. Жогорку Кеңеши в полном цикле рассмотрен был только законопроект о 7%. И я его поддерживала, потому что 7 – это лучше, чем 9. Я говорю о том, что на соответствующих этапах развития страны, стран других мы анализировали, очень важно в приоритет взять вопрос репрезентативности социальных, территориальных и иных групп, которые есть в обществе. И для этого все страны снижают порог. И я очень благодарна парламенту, что такое решение было принято. Мы основываемся на этом решении в предлагаемом законопроекте. Рахмат. Урматтуу докладчик Айым, мен буну сизге эсиңизге эле тутуп коюп атам. Элдин баары унутуп калган жок, элдин баары кечөөнү эле мээсинен алынып калган жок. Ошон үчүн мындай тезистерди заявление жазаганда эске алып койсоңуз. Нет, это вы распространяете ложные сведения. Я вам могу распечатать и показать ваше интервью. Не надо отказываться от тех слов, которые вы говорили буквально 4 дня тому назад. Нет, я никакого интервью не давала последний месяц. Нуржан Кармабековна, мен берейин деген суроом. Ар бир бийлик өзүнүн бийлигинин ылайыктуу жүргүзүлүшүнө карата шайлоого аралашып, мыйзамдарды ылайыкташтырып келишкен. Ар бир шайлоонун артында дег эле бир чыр бар. Биз туура жол тандашыбыз керек. Ушул шайлоо ушул мыйзам учурга ылайыктуу деп эсептейсизби? Ооба. Себеп дегенде мен логиканы көрбөй атам да, эки разный правила менен шайлоо өтөт.
Бирок бир эле кайра палатага келишет баары. Буга кандай карайсыз? Мен түшүнөт элем, эки разный правила менен эки жактан шайланып, кайра разный палатага барса мен түшүнөт элем да. Анан разный аспан менен жер айырмасы шарттар менен, правилалар менен шайлоо өтөт да кайра эле бир палатадан чогулушат. Мен логиканы көрбөй атам да, буга кандай дейсиз? Мен логиканы эмнеде көрүп атам, ушул мыйзам долбоорунда. Эки системаны тең мурда биз колдонгонбуз депутаттарды шайлоодо. Пропорционалдык системаны биз уже 2 жолу 10-чу жылы, 15-чи жылы колдонгонбуз. Ал жерде партиялар жалгыз субъект болуп саналган. Партияларды өнүктүрүүгө жакшы шарт түзүлгөн, бирок бүгүнкү күнү ушул системаны партиялар жалгыз субъект катары калтыруу мүмкүн эмес болуп калды деп эсептейм. Анткени партиялар кандайдыр бир институтту дискредитациялоо, партиялык институт дискредитацияланды деп эсептейм да. Анткени ошондуктан азыр прогрессивдүү жагын сактап, 55 депутатты ошол эле система менен шайлануу, бирок жарандардагы көз карандысыз талапкерлер дагы шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн берүү максатында ушул 35 округтар менен шайлануу сунушталып атат да. Анан жана биз пропорциялык тутумдун кемчиликтерин айттык да, ал өзү прогрессивдүү болгону менен азыркы учурдагы 1-2-3 аз, бирок маанилүү талаптарын камсыздабайт деген пикирдебиз да. Ошондуктан аймактык өкүлчүлүктү камсыз кылуу максатында, ошондой эле жана 55 бөлүгүндө дагы бир нече өзгөрүүлөр болуп атат, квоталарды күчөтүү максатында. Ошону менен комплекстүү өкүлчүлүктү камсыздоо сунушталып атат. Эң негизги максат деп айтып койсок болот. Ал жерде аймактык, социалдык, гендердик, этностук өкүлчүлүктү толугу менен камсыздоо болот. Ушундай комплекстүү аралаш система аркылуу. Бияктан депутаттар сунуштарын берип атат, ойлорун айтып атышат. Себеп дегенде биз практика түрүндө жеринде шайлоо кандай өтөрүн билебиз да. Сиз ЦИКти возглавлять этип башында турганда, ЦИКтин башында турганда шайлоо тууралуу башка түшүнүк сизде. Жеринде барып, эл менен иштешкенде башка көрүнүш болот да. Ошого сиз ушул мыйзамдын реалдуу түрдө ишке ашышын өзүңүз элестетип көрдүңүзбү? Ооба. Кандай көрөсүз? Ушу оюңузду уккум келип атат да. Шайлоо өткөрүп атабыз деп. Биз жерлерде шайлоочулар менен жолугуп, шайлоону өткөрүп атабыз биз деле. Сиз айтып атасыз дискредитация боюнча. Ошо мынакей 2020 жылы шайлоолордун ыплас өткөндүгүнө байланыштуу эл козголуп, ыңкылап болуп өттү. Ошол учурда сиз аракеттерди көрдүңүзбү ошо шайлоолорду тааныбоо тууралуу өзүңүздүн коллегаларыңызга сунуш катары киргизгенге? Ооба, биз ал чечимди кийинки күнү эле кабыл алганбыз да. Жок, эми баягы ыңкылап болгондон кийин кабыл алып атпайсыз. Бирок ошого чейин карап көрдүңүзбү? Сунуш киргиздиңизби? Кандай аракеттер болду эле? Албетте, ар кандай аракеттер болгон. Ошол эле учурда биз анализдеп көрсөк, ошол шайлоонун жараксыз деп табуу негиздери, себептерин карап көрсөк, ал жерде ушул укуктук системасынын кемчиликтери дагы көп болгондо, анткени биз ошондо парламентте дагы көп дискуссия болгон, өзүңүздөргө дагы белгилүү. Ушул өкүлчүлүк жагынан нормалар киргизилиш керекпи? 5% болуш керекпи? 3% болуш керекпи? 7 бойдон калган, 9-тан 7-ге түшүрүлгөн. Бирок именно ошол этапта балким өкүлчүлүк маселеси приоритеттүү каралып, ушул шайлоо жанагы барьери, босогосу төмөндөтүлсө, балким мисалы 3% болгондо азыркыдай 9 партия кирмек парламентке. 5% болсо анда дагы көбүрөөк партиялар, 6 партия кирмек да. Ошол өкүлчүлүктү камсыздоо
өзгөчө мындай кризистик этаптарда өкүлчүлүктү приоритет катары коюп, укуктук система өзгөрүш керек. Биз аны тарыхтан көрүп атабыз да, башка өлкөлөрдө дагы анализдеп көргөндө. Мен партияларды коргобойм да, бирок жана пендечилик кылып, возможно, күнөөлөрдү кетиргендир партия лидерлери. Бирок в целом партийный системаны баягы дискредитациялаганга негизи сиз бул сөздү колдонууда мындай абайласаңыз кичине.